Hi friends, welcome back to my channel English with Gulchka. Салам достор, English with Gulchka каналына кош келдиңер. Бүгүнкү сабакта эмне үчүн биз англис тилдүү элдерди түшүнүшүбүз кыйын же канткенде англис тилдүүлөрдөй болуп сүйлөйбүз деген суроого жооп беребиз. Анда сабагыбызды баштадык. Англис тилинде ооздуки сүйлөөр ичинде көп сөздөр бири-бири менен биригип кеткендиктен, аны бизге түшүнүү кыйынга турат. Биз сөздөрдүн кандай бириктирилип чогуу айтылганын билсек, аны түшүнүү оңой жана өзүбүз сүйлөгөндө англис тилдүүлөр сыяктуу сүйлөйбүз. Анда бириккен сөздөрдү карап көрөлү. Want to деген сөзүн сиз укканда wanna деп угушуңуз мүмкүн. Мисал үчүн, I wanna hold your hand. Мен сенин колуңду кармагым келет. Got to, gotta. I've gotta go. Мен кетишим керек. Don't, doesn't know. Do know. I do know what to do. Мен эмне кылышты билбей турам. Let me go. Мен кетейин. Кетишиме рухсат бер. Going to, gonna. I'm gonna talk to him. Мен аны менен сүйлөшүшүм керек. Out of, outa. Get out of here. Бул жерден чыгып кет. Have to, керек. Милдеттүү түрдө бир нерсени жасоо керек. Have to деп угасыз. I have to do it. Мен бул нерсени сөзсүз жасашым керек. Give me a break. Мага тыныгуу бер. What do you do? деп жазылган сөздү сиз What do you do? деп угушуңуз мүмкүн. The артиклин the деп айтышат көпчүлүк учурда. What's the weather today? What's the weather today? You, сен, я деп угасыз көпчүлүк учурда. Do you wanna go? Сен кетишти каалайсыңбы? What do you do for a living? Жашоо үчүн кантип акча табасың? What do you do for a living? Сага бир нерсе берейин. Let me give you something. Letter деген сөзүн бул тамга деп которулат. Letter деп окуйбуз. City шаар деп которулат. Айтылганда city. Bottle бөтөлкө. Barrel деп айтабыз. 80 8 80 40 40 Little кичинекей. Little. Settle орнотуу. Settle. 30 30 30. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабак пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Сабак жаккан болсо лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. А мен сиздер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө деп коштошомун. Bye bye.